Ай арбаңыздар. Мен атым Сейтек Қашқынбай. Бүгін мен сілер менен кесіп жөнінде сөз қылсам да ойлап отырам. Кесіп деп айтып атқанда дегенде бір мындай бір тарихқа қайрылып кетейін. Өзім бүгін мен бирок тарих деп айтып атам, бұл тарих емес болобу, негизинен дээрлик бардык өзүмүн жеке жашоомун тажрыйбаман гана болгон нерселер менен бөлүшөм. Мен ушундай кылдым, ушул акыркы чындык же болбосо ушундай кылып туура кыла деп таптакыр айтпайм. Болгону ушундай тажрыйба бар, ушундай нерсени мен мына ушул жашыма келип түшүндүм. Ушул жөнүндө бирге ойлонуп көрбөйлү деген максатта бул сөзүмдү мындан ары улантып кетейин деп турам. Тарых деп айтып атканда бала кезим эстейм. Мен деген таятамдын колунда чоңойдум. Аны дайыма айтып жүрөм. Таятамдын колунда чоңойгондо таятамдын бир мындайча айтканда бир хоббиси бар болчу. Бычак таптачу. Элдер деген жылкы таптайт, мал тапташат. Мисалы толбайсынчы жылкыга баа берген болсо, таятам бычакка баа берет болчу. Могу бычак моундай өгөө менен курчутулуптур. Моундай курчутулуптур, ошон үчүн могу бычак анчалык сапаттуу эмес, же болбосо могу бычактын болоту жакшы бышпай калыптыр, жакшы чоюлбай калыптыр, жакшы ийленбей калыптыр деп айталчы. Жана ошого жараша өзүнүн да бычак коллекциясы болот эле. Арине бул Советтер Союзунда жүргөн киши болгон үчүн азыркыдай мисалы мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мисалы мен өзүм 12 жылчалык Токиодо, Жапанда жүрүп, ошол хобби мисалы менде да бар, айрым бир маанидечи. Мен да коллекция кылып, ар түрлүү бычактарды мисалы бүгүнгүгө чейин мен да топтоп жүрөм. Бирок таятамкы сөздүн ачыгы менчелик көп эмес эле, бирок бычакты ошол учурда ошондой болсо дагы мындай жакшы түшүнчү экен да. Биз таятам менен ошо мен 6 жаштарымда эсимде, кийин Советтер Союзу бузулганга чейин өзгөчө таятам өзбектин чус деген бычагын жакшы көрөт эле. Андан сырткары бир топ мындай канжардын да түрлөрү болот эле, бирок ошол чус деген бычакты атайын ошону алганы биз маал-маалы менен Өзбекстанга, мисалы Паргана өрөөнүндө өзгөчө Анжиянга, Наманганга, же болбосо Парганага чейин, азыркы учурда муну Фергана деп айтып жүрүшөт. Ошого чейин барып, ошо бычак жасаган, өзбек пычок деп коет. Өзбек бычакты жасаган усталар, зергерлердин ошондой устаканаларына барып, ошолорду мындай көрүп жүрөт элек да. Анан кийин эми ал убакта мен жашмын, бирок көп деле түшүнө берчү эмесмин. Бирок мен ушул нерсени кийинчерээк, мен 20дан ашкандан кийин ошол бычак таптоо өнөрүнө мындай көңүл бура баштадым да. Анан кийин жакында эле дагы бир окуяны айтып берейин. Мага мен негизи Жапон телевидениясы менен бир топ кызматташып турам. Жакында эле бир заказ түшүп, дагы бир Өзбекстанда тартылган бир документалдуу фильмди өзбек тилинен жапон тилине которуп берчи деп жөнөттүр. Анан 45 мүнөттүк болгону. Ошону которуп атсам, дагы ал жерде дагы ушул кызык нерсе бар да, бул бычак жасаган кесипке окшогон дагы бир чөйрө. Бул өзбектердин матолору деп коет, мындайча айтканда. Материал, чүпүрөк, өзгөчө атлас, адорас деп коет, шои деп коет өзбектер. Ошондон жасалган чүпүрөктөрдү жасайт. Бул деген карасам, ошол жерде 10 муундан бери ошону жасап жүргөн бир устат шакирттерин бир мындай цех бар да. Ошол жерде алар ийне жибине чейин муундан муунга өткөрүп, ушул бир нерсени жасап жүрөт. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген нерсе өзгөчө. Могу биз кыргыздар айтып жүрөбүз. Кыргыз менен Жапон окшош. Биз моундайбыз, биз меймандоспуз деп айта беребиз, бирок сөздүн ачыгы Жапон менен кыргыз анчалык деле окшош эмес. Жапондон дагы Жапонго окшош бул өзбек. Өзбек деп айтып атканда, арине мен тарыхый көчмөн
Чыңгыз хандын урпактары Шейбандын балдары өзбек жөнүндө айткан жокмун. Мен бүгүн өзгөчө мындай перс маданияты, ошол түрктөшүп калган өзбектер жөнүндө, мындай отурукташкан калк жөнүндө айтып атам да. Бул деген нерсе ошол эле бычакты айта турган болсок, ошо бычакты дагы муундан муунга канча илгерки ата бабалары жасап, ал өнөрдү баласынан баласына берип, мындай берип келет да. Бул деген нерсе, бул бычак же болбосо ошол мен айтып кеткен азыркы атлас, адорас, шои менен эле чектелип калбай, бул ошо самсакананы алалыбы, же болбосо набайкананы алалыбы, же болбосо ошо бүгүн азыр мына Кыргызга да аябай таркап кеткен могу аш жасоо маданияты, мындайча айтканда палоо жасоо маданияты, бул кесип нерсе. Бул деген нерсе өзбекте муундан муунга берилип, атадан балага берилип келген мындай бир ардактуу кесиптер да, бул ар түрлүү кесиптер. Ушул мааниде айтканда өзбек менен жапондун окшоштугу дегенде, Жапанда дагы айталы саке дейли, мындай жапондун күрүчтөн жасалган, мисалы бозосун айталы, булар да муундан муунга жасап келип жүрөт. Же болбосо ошол эле лагманды айталы, Жапондун рамен деп коет. Бул раменди жасаганда деле жапондарда бул жөн эле мындай эле мындай рецепти сактап туруп эле жасап койгон техникалык гана жөн эле тамак эмес. Бул ошол мээримин берип ошо кесипке. Биз билебиз, каратедо, кендо, иайдо, айкидо деп жүрөбүз. Бул жерде до деген нерсе бул жол деген нерсе да. Ошол сыяктуу булар раменге дагы рамендо деп ат коет. Бул деген нерсе ошол кесипке көңүл буруп, ошого мээримин чачып, ошол кесипти мындай ардактап, ошондон нан жеп, ошону ыйык көрүп, өмүр бою ошого берилип, ошол кесипти мындай ийне жибине чейин толук билген нерсе, бул кызык нерсе да. Ошол сыяктуу булар жапондордо дагы ар бир чөйрөдө булар мастер келип, ошону ийне жибине чейин билет. Анан мындай карап көрсөм, негизинен бул кесип менен бул капитализм, мындайча айтканда эркин соода, бул эркиндик, соодага болгон эркиндик, соодагерге болгон сый, бул бирөөнүн мүлкүнө, бирөөнүн менчигине болгон кол тийбестигин сыйлоо деген ошондой маданияттын бар экендигинен кабар берет. Бул деген нерсе бирөөнүн рызкысын алба, бирөөнүн рызкысын тартып алба деген нерсе, бул кесип менен капитализм, кесип менен либерализм, кесип менен бул бирөөнүн мүлкүн сыйлоо, бирөөнүн рызкысын сыйлоо деген нерсе дос катары мындай эри шайкак жүрөт экен. Бул акыркы мезгилде мен ушуну түшүнүп атам. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн бул кесип ушундай бөлүнүп так болуп калды деп ойлосоң, акыркы мезгилде мындай терең ойлонуп көрсөм, ушунун себеби кесипти кесип кылып, мындайча айтканда бүгүн политологияда айтылып жүргөн мисалы labor division деп коет. Бул разделение труда, орусча айтканда мындай ар бир кесиптердин мынтип системдешип отуруп калышына бул себеп болгон нерсе, бул ошол капитализм. Ошон үчүн бул кесип бул өзүнөн өзү эле пайда болбой, ошого жагымдуу шарт түзүп берген нерсе бул келип эле ошол капитализм экен. Бул деген нерсе бизде айтылып жүрөт. Мына Кыргызда деле белгилүү сөз бар. Пайгамбар айтты дейт, 10 рызк болсо, анын 9-у бул соодада дейт. Бул деген нерсе соодагерге илгери кербенде баратканда каракчы да тийген эмес, негизи колдон келишинче. Соодагерге мындай сый урмат көрсөткөн нерсе бул калган бул бир өзгөчө нерсе да, бул ошондон келип чыгат. Эми кесип жөнүндө айтып калдым. Өзүмдүн негизги тажрыйбамда кандай болуптур деп, мисалы өзүмдүн жашоомо да карап көрөм да, мен арийне мына Кыргызда бизге капитализм киргенине мына 27 жыл, 28 болуп отурат. Өзгөчө бул 90-жылдардагы бизге Кыргыз Республикасында мындай радикалдуу либералдык экономикалык реформалардын жүрүшү мына биздин кыргыз коомундагы сөздүн ачыгы бүгүн мына өзбек коомуна же болбосо ошол салттык өзбек коомуна же болбосо азыркы Жапондагыдай эмгектердин так бөлүнүп калышына окшош шарт түзүп, бүгүнкү күндө мисалы кыргыздарда мындай ар бир кесип, мисалы бүгүн эле көрүп отурабыз, кыргыз футболу канчалык секирик жасап атат, бунун дагы
бул дагы ошол капитализмдин, либерализмдин шарты менен бүгүн ошол эмгек өзүнөн өзү системдешип, ошол жака инвестиция кылган адамдар мындай өсүп атканы дагы бул ошонун шарапаты. Ошол эле учурда бүгүн мына кыргыз коомунда бийик үйлөрдүн түшүшү, куруучулардын пайда болушу, соодагерлердин пайда болушу, бул дагы алыскы перспективада эгер тарых узара турган болсо ушу бойдон бизде дагы ошондой болуп, ар бир кесип профессионалдык деңгээлге жетип, ошол кесиптен нан таап, ошону ардактап, мынандай баягы Конфуций айтмакчы, тенжа ушуаң дейт. Бул деген нерсе бул кесипке караганда ыйгыраак же болбосо бул кесип биринчи орунда туруш керек деген нерсе болбойт. Ар бир кесип ардактуу болуп, экинчи категорияда кесип болбойт дегендей болуп, мондай отурукташып келишине алып келет да. Эми ошол доордо өзүм жөнүндө айта турган болсом, менде негизи мен бүгүнкү күндө диплому бар, эки дипломум бар, эки кесиптин ээсимин. Биринчи кесибим мен чыгыштаануучумун. Чыгыштаануучу, анын ичинен дагы негизгиси мен Кытай позмун. Экинчи кесибим, менде дипломум бар, мындайча айтканда саясаттануучумун, политологмун. Бул сөздүн түз маанисинде, себеби дипломумду мен илимими бүт Жапанда жактадым. Ал эми Кытай боюнча биринчи кесибим боюнча айта турган болсом, негизи ушул кесипти мен 8 класстарда мындай сүйдүм да. Ага чейин бул ушундай кесип бар экени жөнүндө мындай интуитивдик сезип жүрдүм. Бул кызык нерсе деп, өзгөчө могу перестройка дооруна түшкенде. Анан кийин ошол учурларда мен ушу чыгыштаануучу болушум керек экен деп өзүм ичимен ошону сезип, анан кийин ошол сезимим сүйлөмгө айлана баштады. Негизи мен чыгыштаануучу болом, Кытай таануучу болом деп ошондо 8-9 класстарымда мен чечкеним эсимде да. Себеби классташтарыма ошондо эле ачык айтканым бүгүнкү күнгө чейин дагы деле азыр эле айтып берген сыяктуу мындай эсимде бар. Бул жашоомдогу момент эч качан унутулбайт. Анан кийин жашоодо негизи оюмча ким кайсы кесипке кантип келип калат, оюмча ар бир адамдын тарыхы ар башка болушу керек. Бирөөлөр бул кесипти аркалап, ошол кесиптен ээси болом деп аракет кылып көрөт, бирок кайсы бир убакыт өткөндө түшүнөт, бул кесип бул меники эмес окшобойт, менин миссиям, тарыхый миссиям, жашоодогу жолум башка окшобойт деп, мисалы, башка кесиптерге кетет. Бирөө тетирисинен бул кесипти сүйөт, бирок башка кесип колунан абдан жакшы келет, буга караганда дагычы. Же болбосо бирөө бул кесипти жакшы көрөт, бирок аргасыздан бул кесипти кылып жүргөн учур дагы болот. Ошон үчүн бул ар түрлүү нерсе да. Бирок өзүм жөнүндө айта турган болсом, негизинен бул кесипке мен рационалдык тандоо кылбапмын, ойлоп көрсөмчү. Бул рационалдык тандоо деген бул дагы эле ошол саясаттанууда, экономикадагы бул теория. Бул деген нерсе адам бардык жерде биз кыздар менен жүрөбүзбү, кыздар жигиттер менен жүрөбү, же болбосо биз бирөө менен достошобузбу? Негизинен биз буну түшүнбөгөн менен маанисинде биз адамдар сөзсүз бир рационалдуу болобуз да, ошо менен достучулуктан биз канчалык пайда табабыз? Же ушул кыздан, же ушул жигиттен биз канчалык пайда көрөбүз деген нерсени биз аң сезимибиздин тереңинде мындай түшүнөбүз. Бирок буну биз сөзсүз эле мындай түшүнүшүбүз мүмкүн эмес. Себеби буну кээде интуитивдик жактан сезебиз да. Бирок мен өзүм чыгыштаануучу болом деген кесибими мен ушундан пайда таап калам деп эч качан ойлобопмун. Себеби дегенде мен дагы деле айтам, ушу күнгө чейин адам башы менен жүрөгү менен ойлойт депчи. Бул кесипти мен жүрөгүм менен ойлопмун. Ошондуктан мага башка дагы сунуштар түшкөн. Азыркы учурда могу кесип мода болуп атат. Азыркы учурда могу пайдалуу кесип экен, ушуну тандабайсыңбы, көбүрөөк нан табасың деген сунуштар учурунда болгон. Бирок мен анда мындай зомбидей болуп эле, жок, мен ушуну жакшы мааниде айтып атам, зомбидей деген. Ушул кесипти мен жакшы көрөм деп, мен ошол жака эле мындай түп-түз кеткеним эсимде да. Анан кийин ошентип мен кытай тилди өздөштүрүп, Кытайда да окудум. Анан кийин Кытайда жүрүп, ал кесиптин артынан мен мисалы
көбүрөөк жапон маданиятына да көп мындай жолуктум да. Себеби дегенде мен көп жапон балдары менен окудум. Күнүгө катташтым алар менен. Анан мага дагы бир жаңы дүйнө ачылды. Мен чыгыштануучу болгон үчүн бул дүйнө мага дагы абдан кызык болду да. Абдан ыймандуу элдер, абдан мындайча айтканда сөзүнө турган, абдан кичпейил, анан абдан сарамжал кишилер экен. Бул дагы менин көңүлүм буруп, буларга да кызыкчылыгым аябай көп артты да. Анан келип жапон борбордо мисалы мен 4 жыл окудум кийин. Атайын жапон тилде окуп, мисалы эртең менен түшкө чейин мен университетте кытай тилинен сабак берчүмүн. Анан кечинде саат 5-тен 8-ге чейин жумасына 3 жыл, 9 саат мен системдүү түрдө 4 жыл аябай астейдил жапон тилди окуп жүрдүм да. Ошондо мисалы ошондо деле мен жапон тилди окуп атканда же ошол курстарга барып атканда мен өзүмдү зордоп же кыйнап, ушу кийин эртең пайдасы тийип калат, кой деп өзүмдү зордочу эмесмин. Мен эмнегедир ошол мисалы сабактар 1-3, 5-күн эле, 1-3, 5-күн мен үчүн майрам күндөр эле. Ошол күндөрү мен ооруп атсам дагы, бүгүн жапон тилге барам дегенде мен ооруларымды сезбей калат элем. Ооруларым баары мындай бир ичимде иммунитетим эле да, мындайча айткандачы. Же ошол жапон тили деген себеп аркылуу менин иммунитетим катуу иштейби? Мен эч башымды айланбайт эле, эч кыйынчылык көрбөйт элем. Ушунчалык бактылуу барып сүйүнүп, ошонун рахатын алып, мындай окуйт элем да. Анан кийин ошонун аркасы менен кийинчерээк арийне ага чейин дагы мага мындай бир нече себептер да болду. Мен баягы башында айтып кеткен таятам деп атпаймынбы? Ал киши дагы учурунда, согуш учурунда тиги Кореяда офицер болду, советтик офицер болуп жүргөн үчүн бала кезде дагы ушу Ирак чыгыш жөнүндө көп айтып берчи. Анан Кореяга да көп кызыккан үчүн мен корей тилди да мындай бир учурда үйрөнүп жүрдүм да. Мындайча айтканда эртең менен иштеп, түштөн кийин корей тил, жапон тилди мындай биргеликте окуп, мындай аракет кылып абдан тырышып жүрдүм. Арийне булар мен сүйгөн үчүн эле мен бул тилдерди, бул кесипти мындайга ээ болуп калган жокмун. Арийне мен катуу иштегенге туура келди. Мисалы айтайын, сабактарым 1-3, 5-күн деп атпаймынбы? Ошол эле учурда кээ бир учурларда түштө сабактан сабагыңды өтүп коюп, кафедрадан чыгып кетип атканда, мисалы кээде коллективден же болбосо коллегаларың айтат, бүгүн биз тигини кылабыз, же бүгүн биз бир барга барган отурабыз, бир отурушка кетип атабыз, эми бир күн калып эле койбойсуңбу деп кээ бир учурларда кызыктырчу. Анан кандайдыр бир шайтаның ойгонот кээ учурдачы. Эми бир күн таштап эле койсомбу, бул жака барсамбы деп ойлойсуң, бирок кайра эле ошол учурда ойлоп көрсөм, жок, мен өзүм кесибиме мен кыянаттык кыла албайм. Мен биринчи өзүмдү кесибимди жасайм, анан ошодон убакыт ашса, башка туулган күндөргө же болбосо кандайдыр бир иштерге барам. Бирок ошолорду биринчи кылып коюп, анан убакыт ашса өзүм кесибимди кылам деп ойлочу эмесмин. Тетрисинен кылган үчүн ошол учурларда кээ бир ошондой бир кызык нерселерди дагы мындай курмандыкка чалганга мисалы туура келди да. Ошентип отуруп негизи бул кесиптин артынан мындай иштеш да керек экен. Ошон үчүн бул кесипти өзүм дагы карап көрсөм, ошол мен башта айтып кеткендей мына өзбек туугандардай же жапондордой эле негизинен ушул кесибимин мына бүгүн 20 канча жыл болуп отурат, 27 жылдай болуп атат. Ушул кесибимин артынан мындай ийне жибине чейин чукуп, бүгүн дагы мурда түшүнбөй жүргөн нерселерди кайрадан түшүнүп, таң көрү деп кээ бир нерселерди мисалы бүгүн жолугуп калган болсоң 3 жылдан кийин түшүнгөн учур болот экен. Ошон үчүн дагы деле мен ушу кесибимин үстүнөн иштеп жүргөн учурум. Бирок мына ушул жашка чейин ошол кесибим жөнүндө алган түшүнүгүм ушул болду. Мен ушул жерден сөзүмдү аягына чыгарайын. Негизинен кесип жөнүндө сөз кыла турган болсом, өзүмдүн тажрыйбамды кошуп айтсам, бүгүнкү күндө менде кыскачараак мындай топтоп айта турган болсом, менде ушундай тажрыйба, пикир,
ой бүгүн пайда болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң алкыш.